Өлкөбүздөгү эң негизги балатыны жандыруу аземи орун алмакчы. Аязаттан сакалына мен микрофонумду жабышып калдым. Ай сакалы. Жалпы кыргыз элимде чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөгү орнодуң сен. Салам ардактуу Solo Media порталынын жалпы катталуучулары жана көрүүчүлөрү, бүгүн биз өзүңүздөр көрүп тургандай Ала Тоо аянтында турган учурубуз. Себеби дегенде 2022 жаңы жылга карата өлкөбүздөгү эң негизги балатыны жандыруу аземи орун алмакчы жана ошону менен биргеликте эле чоң майрамдык концерт дагы орун алмакчы. Сиздерге дал ушул концертти балатынын жандыруу аземин чагылдырып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабай, дал ушул майрамды биз менен чогуу көрүңүз. Eski жылга калтырбай, жакшы иштерди бүттүңөрбү? Ата-эненин тилин алып, мектептен да билим алып, өз жайында бардыгы. Башкы максат бүгүнкү балатыны жандыруу. Берели биз сүйүнчүсүн. Жетинин бири Кыдыр деп айтылып келет элимде. Кыдыры кайсы болду экен? Жети облус бар го жеримде. Кимиси токоюм болго бараксам, суктантып көздү караткан. Алыстан келгери кеткеси да келбейт айып алыстан. Бир келген сыйын алып, бир келген бактыбызга, сыйын алып, бир келген сыйын алып, бир келген бактыбызга. Жүрөгүң толкуйт, жүрөгүң толкуйт, нарындай. Жүрөгүң толкуйт, жүрөгүң толкуйт, жүрөгүң толкуйт, нарындай. Күтүүсүз келген бакыттай, бир келер кетчи ош жага. Бир келер кетчи, бир келер кетчи, бир келер кетчи ош жага. Махаббатындай, ысык көл жаштык жыргалындай, сүйүнүн ырындай. Ай ушу Кыдыр белем ысык көлүм, арубак тазим кылам ысып көнүм. Жаштардын шаары Жалалабад, күн өткөн сайын жашарат. Бүгөндө ырдай берүүчү ырларым сага арналат. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң. Келсең курбум көрөсүң, Жалалабад шаарың андагы ак бурултун эсиңдеби, ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан. Эң негизги жаңы жыл, ийгиликтин жылы.
жакшылыктын жылы, ынтымактын жылы болсун деп тилектешмин. Барыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жарык жылдыздан жансın Kırgızstan. Ушул күндүн салткайланган мааниси, улам чыгып улуу майрам шааниси, ажарлана күйүп жанса балаты, ажайып бир шаңга толот шаар ичи. Бишкегим, бишкегим, борборум сен, бүтүндөр жүрөгү орнодуң сен, бактылуу сезимиң түшкө кирсен, бар болгун бишкегим сен. Батырене окшо бересиң, каныңызга менин бересиң, эң ыйыгың эмнегегенде. Саламатсызбы Акбар мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Быйыл бираз өзгөчө кар жок болуп атат. Сизде кандай жаңы жылдык сезимдер кандай болуп атат? Пайда болдубу? Жаңы жылдык эми буюрса кар жаап калат деген үмүттөбүз. Анан эң сонун мен өз Кочкорлукмун. Кочкордо билесиздер, кар жабайт. Кар жабай эле жаңы жыл тосуп койчубуз. Анан жаңы жыл эми баягы биздин возрастта бул баягы отчет деп койсо болот. Ошондуктан жаңы жылыңыздар менен. Анда мисалы жалпы кыргыз элин келе жаткан 2022 жаңы жыл менен куттуктап койсоңуз. Жалпы кыргызстандыктар майрамыңыздар куттуу болсун, жаңы жылыңыздар менен. Кирип келген элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, бакубатчылык болсун, бүт алам элинде тынччылык болсун. Ыйман ырыс каалайм. Жаңы жылыңыздар менен. Жүрөгүмдөн өртөгөн ак бийлик менен, жакшылыкка себепкер ойлорум бар терең. Замандашым кемирегин өтүлөгүн жолунда. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо, что не сказано, скажи, не откладывая на год 5 минут. 5 минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь с тем, кто в ссоре. Пусть подхватят в этот вечер там и тут. Гости, а также жители нашей столицы Бишкек. Как наше настроение? Жоқ, болбой калды окшойт. Дагы бир жолу Бишкек барбызбы? Ай, кыз. Ардактуу достор, мен азыр Аяз ата жана Аяз кыздын жанында турам. Аяз ата, саламатсызбы? Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыңарбы, жалпы ушул видеону көрүп жаткан көрөрмандар? Айтсаңыз, Аяз ата, негизи эле жалпы элге бүгүн кандай белектерди кандап келдиңиз? Элдерге эң негизги керектүү белек бул бетке тага турган маскаларды алып келдим. Аяз кыз, айтсаңыз, элдин арасында жүрөсүз, элдин маанайы кандай азыркы учурда? Бүгүнкү алдыдагы жаңы жылга өзгөчө маанайлар жакшы келиптир, өзгөчө кичинекей балдардын маанайы аябай жакшы. Ушул балатыны жандыргандан кийин өзгөчө башкача толкундоолор болду. Элдин баягы үрөп сүрөп аткандан эле байкалды да алардын маанайы. Анда эмесе жалпы ушу Аяз атадан жана Аяз кыздан бир кыргыз элине келе жаткан жаңы жыл менен куттуктоо жана каалоо тилек уксак. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан 2022 жылыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн кызым экөөбүз куттуктайбыз. Жергебизде токчулук, молчулук болуп, ар бир үйдө дастаркан жакшылыкка жайылсын. Казаныңарда жылкынын, малдын, койдун шорпасы жакшылыктарда кайнасын. Анан албетте келе жаткан жылыбызда биздин Кыргызстандагы биздин мекендештерибиз көптөгөн ийгиликтерди мекенибизге алып келип, желегибиз бийик желбиреп, эч убакта жамандык болбосун. Ар бир үйдө тынччылык жана токчулук болсун дейт. Айтканыңыз келсин. Аяз атанын сакалына мен микрофонумду жабышып калдым. Ай, сакалым. Куттуктоону эми Аяз кыздан да уксак. Эң башкысы жергебизде оору сыркоодон алыс болсун элибиз. Мына ушул нерсени каалайм. Аяз атанын каалоо тилектерине кошулам.
жандырып алдык. Мана эми кичинекей 3 жашар баланыкындай балаттын астында турган. Эң жакшы. Негизи эле ошо 3 жашар баланыкындай деп калдык. Кичинекей балдар жаңы жылды өзгөчө бир сезимдер менен күтөт го. Сиз жаңы жылды көтөсүзбү жыл сайын? Прям жаңы жыл деп деле күтпөйм, бирок албетте жаңы жылдын өзүнүн атмосферасы бар. Жаңы жылдан кийинки баягы эс алуу убакытты күтөм. Өзгөчө бардык досторум, баягы балдарым, үй бүлөм баарды тең үйдө болуп, баягы жаңы жылда тамак жасалган тамактарды чогуу отуруп жеп, сериалдарды көрүп, шашлык жасап, ошондой күндөр мага жагат. Албетте бирок бала кезинде сөзсүз түрдө жаңы жылды чыдамсыз менен күтчүм. Анда эмесе жалпы кыргыз элин келе жаткан 2022 жаңы жыл менен куттуктап койсоңуз. Жалпы кыргыз элимди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Мына ушул Борбордук аянтта ылайым эле концерттер эле болсун. Ошол бардык үй бүлөгө токчулук, эч нерседен кем болбойлу ушул жылы. Негизи Кыргызстаныбыз асманыбыз ачык, тынччылыкта жашайт. Ардактуу достор, Ала Тоо аянтында өлкөбүздүн эң негизги балатысы жанды. Ал эми бүгүнкү концерттен биз сиздерге чагылдырып көрсөтүп бердик. Келе жаткан 2022 жыл жалаң гана өлкөбүздө жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун, бакубатчылыктын жылы болсун деп тилек кылалы. Анда эмесе бүгүн Соло медиа порталынан кызматыңыздарда мен Алиман Эсенкалык болдум. Бардык кыргыз элин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.